Şolursa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız. Çok ese atan ekenge, çoğuppa gelgen şer kırgız. Atan kırgız tegirdegi göktөгü, armak olup tekte dura көздөрү. Ezetilen emgegiçe kaluşu, erimdirdi er oyunu gökbörü, er oyunu gökbörü. Şolursa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız. Çok ese atan ekenge, çoğuppa gelgen şer kırgız. Anmazın topunları turasın, kaltağılan babalardın urasın. Kırmızlardan gökbörünün gökdoğusun, kılımlarga ulansın, kılımlarga ulansın. Şolursa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız. Çok ese atan ekenge, çoğuppa gelgen şer kırgız. Şolursa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız. Саламатсыздарбы экендештер, КТРК спорт каналынын көрүүчүлөрү, биз назарыңыздарды Бишкек шаарындагы Аккула айт майданына бурабыз. Дал ушул жерде Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы уюштурган ушул эле Көкбөрү боюнча Норус күнүнө карата турнир өтүүдө. Мында азыр чейрек финалдагы алгачкы беттеш мына оюн башталары менен азыр Бөрүлү жана Ак Суу командасынын оюнчулары болсо, Бөрүлүнүн оюнчусу эсеп сандарын ачып койду. Бул Амантур Эсенкул уулу, анын минген аты Улар. Дал ушул оюнчу мына беттеш башталган деле алгачкы секундаларда эсеп сандары ачылды. 1-0. Мына ушундай бул абдан жакшы башталыш. Анткени Бөрүлү командасы 8-1 финалда Көкжал менен ойногон. Алар Көкжал менен ойногон оюнда мындай көрүнүш таптакыр орун алган эмес болчу. Анткени алар алгачкы мына 20 мүнөттөн 3 таймда бир да упай эки команда тең ала алган эмес. Андан кийин кошумча берилген убакытта дагы упай ала алышпай, андан кийин мына ушунда буллит болуп, анда 2-1 эсенде Бөрүлү командасы Көкжалды утуп, мына чейрек финалга чыккан болчу. Ал эми чейрек финалда биз албетте азыр жакшы көрүнүштө байкап атабыз. Анткени беттеш башталды жана ошол замат эсеп сандары ачылды. Биз оюнчулар менен азырынча тааныштырып өтө элекпиз. Беттеш мына ошол замат кооптуу абал менен жана улактын тайгазандан орун алышы менен башталган. Эсиңдерге салып өтөлүм, мына кызыл кийимчендер булар Бөрүлү командасы, сары кийимчендер булар Ак Суу. Бул Ак Суу болсо Чүй облусунун Москва районунун өкүлдөрү. Биз шарттуу түрдө албетте коноктор болуп, мына ушул Ак Суу командасы эсептелет. Андыктан биз сары кийимчендер менен тааныштырып баштайбыз. Биринчи катар саны менен Аваз Ибраимов, минген аты Күрөң, андан ары Дамир Райымбаев, минген аты Америка, Дүйшөн Сейтмуратов, минген аты Айкош, Нуртилек Сейтмуратов мальчик. Бул Нуртилектин минген аты, андан ары Адыл Сейтмуратов Шамал, Бакыт Жунушалиев Малыш, Апу Арзыматов Фунтик, Калбек Канатбеков Тамчы, Бекболот Кубанычбеков Таракан, Айбек Раис уулу Гөгат, Амантур Жолдошбеков Ботогөз, Төлөгөн Кынатов Блатной. Ушул Төлөгөн Кынатовдун минген аты өзгөчө. Азыр ортодо эки команданын оюнчулары Нуртилек Сейтмуратов Ак Суу командасына, мальчик минген аты менен ортодо. Анын аты андаш болсо Адилет Дүйшөнбеков Байкашка. Ушул Байкашка менен азыр ортодо. Бул жекеме жеке атайын белгиленген борбордук бөлүктөгү аянттан улакты көтөрүп кетүүгө аракеттерин жасайт. Эсиңиздерге салып өтөбүз, бул улактын салмагы 35 килограмм. Ал эми бул азыр аянт бир аз суу болуп турат. Андыктан мына ушул суу бул улакка сиңгенден кийин бир топ эле андан да салмагы оорлойт. Жок дегенде мына 40-45 килограммга чейин бул улактын салмагы оорлоп кетиши мүмкүн. Андыктан бул бир кап мына ундун, бир кап буудайдын салмагындай болгон. Аны жерде мына бир кол менен атаандашын тоскоолук кылып жаткан учурда көтөрүп кетүү албетте бир топ оорго турат. Азыр Бөрүлү командасынын оюнчулары менен тааныштырып алмакчыбыз жана андан кийин оюнчулар жөнүндө, мурдагы оюндар жөнүндө кенен сөз кылабыз. Айбек Эсеналиев бул Бөрүлүнүн биринчи катар сандагы оюнчусу. Барон, анын минген аты азыр дагы улак жерден көтөрүлүп кетти, бирок ошол замат Адилет Дүйшөнбеков азыр улакты
атаандаш менен тартышып жаткан мезгили кайрадан ак суу командасынын тайгазанын көздөй мына ошол тарапка чейин барышты. Азыр бул жерде улак сыртка чыгып кетип, эми ортодогу калыс. Эгерде мен жаңылбасам, бул Эсенкул Нурканов. Андыктан мына ушунун ышкырыгы жаңырып, эми ак суу командасынын тайгазанын жанындагы кезектеги 1-1 жекеме-жеке чыккан учуру катталат. Айбек Есеналиев бул бөлүнүн биринчи катар санда ойногон оюнчу санын минген аты Барон. Андан ары Амантур Эсенкул уулу Улар, Самат Кушчугулов Граф, Асыл Сарыгулов Золотой, Калысы Кыдыков Таракан, Адлет Дүйшөнбеков Байкашка, Тынчтык Эсеналиев Вулкан, Радмир Саманчиев Эпа, Нургазы Борбиев Первый, биринчи, Мирлан Сраждинов Самурай, жана Санжар Идрисов Асман. Дагы бир оюнчу бар, Мырзабек Кумаев, бирок минген аты бул жерде белгисиз бойдон калган. Ал жөнүндө маалымат бизге жеткен эмес. Бөрлү командасы мына ушул көк жал менен ойноп негизги убакытта, андан кийин 20 мүнөттөн 3 таймда эсепти ача албай, андан кийин азыр болсо мына жекеме-жеке кайрадан эки командадан оюнчулар чыгып күрөшүп жаткан мезгилде Адлет Дүйшөнбеков анын атаандашы болуп Айбек Раис уулу Гөгат. Бул Айбек Раис уулунун минген аты Гөгат. Мына ушул Гөгат менен азыр өзүнүн атаандашын аянттан сыртка чейин сүрүп, булар улакты дээрлик белгиленген аянттан сыртка сүрүлүп чыгайын деп калды. Ошол чийиндин үстүндө отурат. Ал мезгилде албетте улактын эрежеси, көкбөрүнүн эрежеси боюнча улак атан белгиленген чийинден сыртка чыгып кетмейинче башка команданын оюнчулары аларга жардамга келе албайт. Бөрлү командасы ушундай буллет эсебинде гана ак сууду, көк жалды уткан. Андыктан булардын биринчи 8-1 финалдагы оюну абдан кыйын болгон. Ал мезгилде Айбек Раис улакты жерден көтөрүп кетти. Ошол замат Гөгат менен сызган бойдон атаандашын тайгазанын көздөй мына аттанат. Анын артынан 3 оюнчу мына коргоого алды. Алардын эң башкысы дал ушул жерден албетте ак суудун башка оюнчулары. Бул Айбек Раис уулунан башка мына ушул 4 оюнчу бул ортодо жүрөт. Алар сөзсүз түрдө өзүнүн өнөктөшүнө жардамга келиши керек болчу. Мына бир оюнчу жардамга келди. Ошол замат улакты тартып алып, эми андан ары тайгазанга албетте жакындатпай Бөрлү командасы коргонууда мыкты ойноп жаткан мезгил. Негизинен Бөрлү командасын биздин мекендештер абдан жакшы билет. Өз учурунда Кыргызстандагы номер 1 команда болуп жүргөн. Азыр ал учурдагы Бөрлү командасына минген аттар дагы жок. Ал учурдагы оюнчулар дагы кээ бирлер ойноп жүргөн менен башка командага өтүп кеткен оюнчулар бар. Андан кийин азыр албетте Кыргызстандагы эң мыкты 4 команданын катарына кире алат. Бирок финалга чейин чыгып, финалда беттеше турган деңгээлде эмес деп айтсак болот. Бирок бул албетте спорт. Андыктан байгелүү орундарга күч сынашуу үчүн алгач мына ушул бул жерде ак суу командасын утуп алыш керек. 1-0 эсебинде алдыга чыкты. Аны Амантур Эсенкул уулу Улар деген минген аты менен барып тайгазанга алгачкы секундаларда эле таштап койду. Ал эми ак суу командасына келе турган болсок, булар 8-1 финалда Сокулуктун Төш Булак командасы менен ойногон. Аларды ар бир 20 мүнөттүктө бирден улакты таштап олтурушуп 3-0 эсебинде утушту. Бөрлүгө көк жал каршылык көрсөткөн сыяктуу Төш Булак ак сууга анчалык каршылык көрсөтө алган жок. Бирок татыктуу оюнду көргөнбүз. Анда улакты тайгазанга таштаган оюнчулар Нуртилек Сейитмуратов жана Бакыт Жунушалиев, ошондой эле Амантур Жолдошбековдор айырмаланган, өзгөчөлөнгөн. Азыр мына сүрмө топ улакты жерден алууга болгон аракеттерин жасоодо биз айтып өттүк. Мына аянты бир аз суу болуп турат. Андыктан бул жерге мына ушул 35 кг салмактагы улак жерге түшкөндөн кийин ал бир аз ага суу сиңип, салмагы андан да оорлоп калат. Азыр эми ортодогу калыс улакты дал ушул жердеги Бөрлүнүн тайгазанынан 20 метр алыстыктагы жерге улакты таштап берди. Кайрадан Бөрлүдөн Адлет Дүйшөнбеков, бул Байкашка Бөрлүнүн курамындагы ушул Байкашка деген аты
жекеме жекедеги эң негизги номер 1 ат болуп эсептелет. Ошондуктан көбүнчөсү дал ушул оюнчу жекеме жекеге чыгып улакты жерден алып кеткенге аракет кылууда. Нуртилек Сейитмуратов болсо бул Ак Суудан чыккан оюнчу, өзү 1997-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда демек болгону 19 жашта. Бул оюнчунун албетте келечеги алдыда, бирок бул жөн гана келечектин оюнчусу эмес, учурдун оюнчусу деп айтсак да болот. Өзүн азыр жакшы деңгээлин көрсөтүп, бул Нуртилек Сейитмуратов минген аты мальчик. Ушул мальчиктин үстүндө улакты жерден көтөрүп кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Акыркы учурда гана Адлет Дүйшөнбеков байкашка менен келип, аны сүргүлөп, түртүп олтуруп улакты жерден көтөрүп кетүүгө шарт түзбөй койгон. Дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок бул ирет Адлет Дүйшөнбековто эсеп сандары 1-0, бирок бул беттеш жаңы башталгандагы эсеп болгондуктан бул оюндун тагдырын чече турган албетте упай эмес. Ак Суу командасы эсепти теңеп кеткенге алдыда дагы жок эле дегенде бир 50 мүнөттөн көбүрөөк убакыт бар. Анткени бул көкбөрү ошондо атайын эл аралык деңгээлде бардык жагынан майда чүйдөсүнө чейин эрежелер жазылып такталган. Анда 20 мүнөттөн 3 тайм болот. Анда жеңүүчү аныкталбай калса кошумча убакыт берилет. Мына ушундай андан ары анда да жеңүүчү аныкталбаса ушундай буллет сыяктуу. Анда буллетте кандай? Дал ушул азыр булар жерден жекеме жеке чыгып жаткан жерде бир оюнчу улак менен турат. Ал эми анын атаандашы өзүнүн тайгазанын жанында. Демек 20 метр аралыкта артта турат дагы. Мына карама каршы тараптагы тайгазанды көздөй сызып жөнөшөт. Артындагы Чавандес аны барып ошол улакты тайгазанга таштаганга мүмкүнчүлүк бербеш керек. Ал учурда мына Адлет Дүйшөнбеков улакты жерден көтөрүп, өзүнө ыңгайлуу кылып кармаганга мүмкүнчүлүк ала алды. Алардын албетте тайгазанга таштай турган аралыгы карама каршы жакта. Андыктан дал ушул жака улакты көтөрүп алып чабуулга өтүшү керек. Дүйшөнбеков кайрадан Эсенкул уулуна атты улакты өткөрүп берди. Ал мезгилде ортодогу Калыс өзүнүн чечимин чыгарып, демек Ак Суудун оюнчусу эрежени бузган. Бул мына ушул ортодо жекеме жекеге чыгып жаткан Нуртилек Сейитмурат уулу. Бул жаш экен, 19 жашта экенин айтып өттүк. Андыктан бул жаш оюнчу эрежени одоно бузганга аргасыз болду. Анын жыйынтыгында азыр 2 мүнөт бою ушул Ак Суу командасы бир оюнчуга аз ойнойт. Негизинен эки командада 12ден чабандасы бар. Алардын бирок болгону 4-өсү гана оюн талаасына чыга алат. Ошол оюн талаасына чыккан оюнчулардын катарынан 4 оюнчу өткөрүп аткан болсо, алардын бирөөсү эскертүү алып калгандыктан 2 мүнөттүк айып тартып, эми көпчүлүк болгон учурда Бөрлө командасы албетте жок дегенде бир упай, дагы бир упай алганга мүмкүнчүлүк алышы керек. Мына азыр чабуул менен атаандашын аянттын көздөй, тайгазанын көздөй жөнөдү. Адлет Дүйшөнбеков ал жалгыз ага каршылык көрсөткөн эч ким жок, бирок тайгазанды айланып анын жанынан өтүп кете берди. Бирок аянттан сыртка чыккан жок. Кайрадан дагы бир келгенге мүмкүнчүлүк болот. Себеби ар бир оюнчу бирден оюнчуну мына ушундай коргоого алганда албетте сөзсүз түрдө алар упай жагынан мүмкүнчүлүк алганга жетиши керек болчу. Ал мезгилде бир аз пикир келишпестик. Анткени бул эреже бузууга жатабы жатпайбы? Калыс албетте аны бир аралыкка салат. Ал мезгилде азыр улак мына ушул жерде түшүп калган, келип Ак Суудун оюнчусу келип катуу сүрүп кеткен учурда улак жерге түшүп калды дагы. Андыктан пикир келишпестик орун алып жаткан учуру. Оюнчулар баары аянттан сыртта калды. Бул чыныгы абдан бүйүрдү кызыткан оюн болуп эсептелет. Себеби
Чындыгында дагы бир жолу биз кайрылып өтөбүз. Мына ушул кышкы Олимпиада оюндарындагы эң элдин баарын кызыктырган оюн бул хоккей болуп эсептелсе, жайкы Олимпиада оюндарында дагы өзүнүн ушундай негизги спорттун түрлөрү бар, баарын кызыктырган. Анда деле футбол болот, бирок футбол өзүнчө турнир болуп, ал дүйнө чемпионаты дагы чоң ушундай дүйнө жүзүнөн, дүйнө коомчулугунун өзүнө көңүлүн буруусу менен өтөт. Ал эми бул көкбөрү оюну быйылкы жылы экинчи ирет өтөт. Буга 40тан ашык мамлекет келет деген маалыматтар такталган. Анын ичинде ушул көчмөндөр оюнунун ичиндеги эң бүйүр кызыткан оюн дал ушул көчмөндөр оюнунун ичинде көкбөрү болору анык. Андыктан көкбөрү бул хоккейди чыныгы эр жүрөктөрдүн оюну деп жүрсө, көкбөрү болсо андан ашса ашат, бирок кем калбайт деп айтсак болот. Андыктан мындай пикир келишпестиктер, кагылышуулар болгон учурда мындай көп деле таң калуунун кереги жок. Деми улак албетте Адилет Дүйшөнбековдо болчу. Андыктан калыс азыр кандай чечим чыгарат? Адилет Дүйшөнбековдун колунан кайрадан чабуул уланабы же ортодогу жерге коюлабы? Ал учурда дагы бир оюнчуга ортодогу калыс мына эскертүү берип жаткан учуру эми Бөрүлү командасынын оюнчусу. Бөрүлү командасынын оюнчусу мына камчы менен чапкандыгы үчүн ал дагы эскертүү алды. Бул Амантур Эсенкул уулу. Андан сырткары анын өнөктөшү мына Ак Суу командасынан Аваз Ибраимов. Аваз Ибраимов экөө тең эми 2 минутадан айып тарткандан кийин эки командада болгону 3төн гана оюнчу ойнойт. Бул ошол Нооруз майрамына карата өткөрүлүп жаткан учурда өзгөчө көрүнүш. Ал мезгилде анын ордуна дагы башка эки атчан оюн талаасына чыгып келди эле. Мына Ак Суудан бир оюнчу сыртка кетти. Жана Бөрүлүдөн дагы бир оюнчу сыртка кетиш керек. Дал ушундай бул эрежени бузганга эч кимдин укугу жок. Эреже бузулса, анда бул албетте спорттук мелдеш эмес, бул башка бир башаламан бир нерсе болуп калышы мүмкүн. Мына дүйнө жүзүндө бардык эле спорт федерацияларынын эрежелери абдан катуу сакталат. Анын катарында азыр болсо Ак Суу командасы чабуулга чыкты. Көк ат менен бул жерде жок, көк ат менен Айбек Раис уулу кандай ылдамдык менен баратат. Атаандашы ага каршылык көрсөтпөшү керек. Ал учурда ушунчалык өзгөчө көрүнүш орун алды. Жана улак анда да жерде түшүп калды. Мына ушул Айбек Раис уулу жогорку ылдамдык менен баратканда бул 10-чу катар санда ойногон оюнчу. Ошол эле учурда дагы бир 10-чу катар санда ойногон атаандашынын оюнчусу Мирлан Сыражиденов артынан Самурай менен бараткан. Бирок Самурай жерге тайып жыгылып, артынан жетпей калып, ал мүмкүнчүлүктү Айбек Раис уулу колдоно алган жок. Эсеп саны 1-0 бойдон калууда. Бул ирет кандай болот? Бул ирет дагы улак жерге түшүп калды дагы. Ошол замат улакты жерден көтөрүп кеткенге азыр Апу Арзыматовдо мүмкүнчүлүк бар эле. Ошол замат Айбек Эсеналиев ага каршы жетип келди. Биз болсо мына Амантур Эсенкул уулу менен Аваз Ибраимовдун атайын айып тартып калгандыктан сыртта турганын көрүбүз. Алар бири-бирине жанаша турат. Буга чейинки мына 13-чү мүнөттө бул эки оюнчу бири-бири менен катуу пикир келишпестик болуп бири-биринин ортосунда камчы менен сабашып жаткан мезгил болсо, эми алар көкбөрүнүн чындап кызуусуна киргенде бул оюнчулар ушинтип өздөрүн кармана албай образга катуу киришкен. Андан кийин мына жөнөкөй турган учурда экөө бири-бирине жакшы оюндан сырткары учурда мына ушундай жылуу мамиледе жада андан да көбүрөөк айтсак болот, достук мамиледе экөө жанаша турганы бул жакшы көрүнүш. Бардык пикир келишпестик, бардык нерселер ушундай оюндун ичинде гана калышы керек, ал эми сыртында
сый урмат болгону абдан жакшы. Бөрүлүү командасынын тайгазанын жанында улакты жерден көтөрүпкө болгон аракети жасалууда. Экөө жанаша туруп эми кайрадан аянттын ичине кирди. Демек кайрадан бири-бирине ушундай тоскоолдук кылуу, бири-биринин жолун тороо андан ары уланат. Дал ушул айып тартып калган эки оюнчу түз эле улакты жерден көтөрүүгө болгон аракетин баштады. Ал учурда Айбек Эсеналиев анын минген аты жок, бул Амантур Эсенкулуулу минген аты улар. Азыр көк ат менен ылдам чабуулга чыгып, анын артынан Аваз Ибраимов баратат. Амантур Эсенкулуулу эсепти өзгөртү 2-0. Улак менен кошо тайгазандын ичине түшүп барды. Бул албетте Азамат ушунчалык 2 мүнөт айып тартып калгандан кийин бул оюнчу оюн таласына киргенге ушунчалык оюн таласына кирип оюн жүргүзүүнү сагынып калган сыяктуу. Буга болгону өзүнүн жакшы оюнун көрсөтүү үчүн 2 мүнөт гана жетишчүдөй болуп калды. Мына оюн таласына кирип айып убактысы бүткөндөн кийин ошол замат экинчи упайын алып келди. Демек бул дубль жасады деп айтсак болот. Амантур Эсенкулуулу азырынча 2-0 болсо, 2 жолу улакты тайгазанга таштаган дал ушул Амантур Эсенкулуулу. Бөрүлүү командасындагы эң жакшы ойногон лидер оюнчулардын бири болуп эсептелет. Жерден улакты алууга болгон аракет бул ирет Ак Суу командасынын оюнчусу Аваз Ибраимов улакты жерден көтөрүп кеткенге аракет жасады. Андан ары Дүйшөн Сейитмуратов. Бул 1992-жылы төрөлгөн оюнчу. Дүйшөн Сейитмуратов улакты жерден көтөрүп такымга басты. Анын минген аты Айкуш. Мына эми атаандаштын тайгазанын көздөй ылдам чабуулга өткөнгө мүмкүнчүлүк жаралбай калды. Себеби коргоочулар бул жерден Бөрүлүүнүн оюнчулары мыкты каршылыкты көрсөтө алды деп айтсак болот. Дагы деле дал ушул оюнчуда Дүйшөн Сейитмуратовда улак тайгазанга таштаганга дагы бир ирет аракет кылып көрдү. Эми карама каршы өзүнүн тайгазанын көздөй баратат. Эмне үчүн? Анткени аттын оозун бурганга азыр Бөрүлүү оюнчулары мүмкүнчүлүк берчүдөй эмес. Оюндун чындап кызуусуна мына ушул жерден кирдик. Оюн башталгандан кийин азыр бул оюнчулар башында оюнга кирүүгө болгон аракет болуп жаткан. Ак Суу командасы толук оюнга кире элек учурда эле эсеп сандарын Амантур Эсенкулуулу ачып койгон. Андан кийин дагы бир учур болуп, азыр Амантур Эсенкулуулу 2 упайды жараткандан кийин азыр эң башкысы эсеп өзгөртүүдөн мурда оюнга кирип, оюндун өзүнөн эки команданын оюнчулары тең чындап рахат алып жаткан мезгил. Бул чейрек финалдын алгачкы оюну. Азыр Бөрүлүү жана Ак Суу командалары ойноп жатат. Буга чейинки көрсөткүчтөрүн айтып өттүк. Андан сырткары мында кийин дагы 3 оюн бар чейрек финалда. Сары Өзөн менен Талас жаштары беттешет. Андан ары Достук жана Арашан командалары жана Талас менен ИИМдин оюнчулары жекеме жеке бул жерде орун алат. Кайрадан эле Адилет Дүйшөнбеков жекеме жеке улакты жерден алууда. Бөрүлүү командасынын негизги оюнчусу жок. Бул ирет ал эмес, Калыс Кыдыков Торхан минген аты. Мына ушул Торхан менен Калыс Кыдыков оюн таласына чыкты. Ал эми аянттан ушул атайын белгиленген чийиндин сыртындагы оюнчулар ар бири бир-бирден өздөрүнүн атаандаштарын жерде аралыкта кармап турат. Ал эми Нуртилек Сейитмуратов бул азыр улакты жерден көтөрүп кетүүгө аракет жасайт. Улакты жерден алган менен биринчи 20 мүнөттүк соңуна чыгып калды. Мына биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча 2-0. Андыктан бул жерде биринчи таймды Бөрүлүү командасы абдан жакшы өткөрдү. Эки командадан тең 4 оюнчу кайрадан чыкты. Бул экинчи 20 мүнөттүк сары кийимчендер Ак Суу командасы, эми Бөрүлүү кызыл кийим менен биринчи
20 мүнөттүктүн жыйынтыгы боюнча 2-0 эсебинде кызыл кийимчендер Бөрүлү командасы алды да азыр ортолук бөлүктөн албетте Улакты мына ушул өсүрмө топ Улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракеттерин жасайт. Биринчи бөлүктө Бөрүлү командасы өзүн жакшы жагынан көрсөтө алды. Бир караганда албетте татыктуу атаандаштыктай көрүнгөнү менен бирок эсеп сандары айтып турат. Бөрүлү азырынча алардын оюну жакшы. Алар жарым финалга чыгууга жакыныраак, бирок алдыда дагы 20 мүнөттөн 2 тайм бар. Ал мезгилде Ак Суудун оюнчулары мына тыныгуудан кийин Аваз Ибраимов Улакты жерден көтөрүп кетти. Бул Ак Суу командасындагы эң тажрыйбалуу оюнчулардын бири деп айтсак болот. Мындан сырткары Дамир Райымбаев бар. Бирок Аваз Ибраимов мына жаш курак оюнчу эң улуу оюнчу болуп эсептелет. Мында негизинен 97-99 жылы төрөлгөн оюнчулар да бар. Мына ошондуктан бул Аваз Ибраимов Ак Суудун лидер оюнчуларынын катарында. Ал мезгилде жекеме-жеке Улакты чыгуу орун алып, Улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракеттер жасалат. Адлет Дүйшөнбеков байкашка аты менен ортодо Бөрүлү командасынын оюнчусу, ал биринчи номер менен иштеп жатат. Анын артында мына Айбек Раис уулу, анын минген аты Гөгат. Мына ушул Гөгат менен байкашканы сүрүп чыгып биринчи номерде иштегенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал учурда Адлет Дүйшөнбеков Улакты жерден көтөрүп кетти. Ага каршылык көрсөтүү үчүн Айбек Раис уулу артынан барып, аны өзү жалгыз Айбек Раис уулун жеткирбей тайказанга барганга мүмкүнчүлүгү жок экенин сезгенден кийин тайказанды көздөй сапар алган жок. Негизинен булардын тайказаны мына экинчи бөлүктө карама каршы тарапта. Бул футболдогудай эле ушундай тайказандар ар бир таймда алмашып турат. Биринчи таймда мына оң жактагы тайказанга Бөрүлү командасы Улакты салып жаткан, эми тескерисинче сол тараптагы тайказанды көздөй алар чабуул жасашы керек. Ошондуктан мына Улакты көтөрүп, ал өзүнүн жарым таласына келип алды. Атаандаштын жарым таласына болууга болгон өтүүгө болгон аракети ийгиликтүү болуп чыккан жок дагы. Аянттан сыртка чыгып кетишти. Эми кайрадан жеке-жеке орун алат. Бул ирет Бакыт Жунушалиев Ак Суу командасынан жеке-жекеге чыкты. Анын атаандашы кайрадан эле Адлет Дүйшөнбеков. Бул байкашка ат, жеке-жекеге абдан жакшы чыккан аттардын бири болуп эсептелет. Андыктан мына өзүнө ыңгайлуу позицияны ээлегенге аракет жасалды. Эми Улакты жерден көтөрүп кеткенге бул оюнчуда мүмкүнчүлүкү жакшы болот беле. Ал учурда Бакыт Жунушалиев Улактын жанында турат, бирок аны аңдып турган Адлет Дүйшөнбеков эңкейген учурда ошол замат эңкейип келип Улакты жерден ийилип кетүүгө болгон аракетин баштаары менен ошол замат ал атаандашын сүрүп чыгарып баштайт. Эсиңиздерге салып өтөбүз, бул Ноорус майрамына карата Көкбөрү Федерациясы тарабынан уюштурулуп жаткан турнир. Мында Кыргызстандагы албетте эң күчтүү 16 команда катышууда. Негизинен бул беттешке 16 командадан көп катышуучулар келген. Анын жыйынтыгында алгач тандап алуу оюндары өтүп, ошентип 15 мартта гана 8ден бери финалдар башталды. Ал 2 күнгө созулуп, алгачкы күнү 4 команда ойногон. Булар Бөрүлү менен Көкжал, Ак Суу менен Төшбулак, Сары Өзөн Илбир жана Кара Балта менен Талас жаштары. Андан кийин 16 мартта Достук менен Актала ойноду, Араша менен Ысык Көл, Талас менен Нарын жана Казарма менен Ийим командалар ойногон. Чейрек финалга чыга алган оюнчулардын алгачкы жууу бул Бөрүлү менен Ак Суу азыр беттешти өткөрүп атат. Ал мезгилде мына жеке-жеке оюнда Улакты 2 команданын оюнчусу тең. Бакыт Жунушалиев менен Адлет Дүйшөнбеков өзүнө кармап турган. Бакыт Жунушалиев Улакты өзүнө ала алды, бирок ал өзүнүн жарым таласында өздөрүнүн тайказаны жакка кетип калды. Эми карама каршы тарапка жөнөшү керек. Анын минген аты Малыш. Ушул жерден жебедей сызып ылдамдык менен барганга мүмкүнчүлүк болбой калган. Чабуулга өткөнгө таптакыр мүмкүнчүлүк болот. Эми сол канат аркылуу киргенге аракетин жасайт. Бул ирет дагы ал ийгиликтүү эмес. Жок, бул жерде Жунушалиев Улакты өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берген. Апу Арзыматов бул 1986 жылы төрөлгөн оюнчу. Мунун Апунун минген аты Фунтик.
азыр каптал сызыктан аянттан сыртка чыгып кетпеши керек. Эң башкысы бул команданын ортосунда албетте деңгээли жагынан дээрлик бирдей деп айтсак болот, бирок баары бир Бөрүлүү деген Бөрүлүү алар абдан тажрыйбалуу команда, ошондуктан эсеп сан жагынан 2-0 эсебинде алдыга чыгып, өздөрүнүн артыкчылыгын бир аз болсо да көрсөтүп турат. Эми улакка дагы эле Ак Суу командасынын оюнчуларында бул рет мына Төлөгөн Кынатовго улак өткөрүлүп берилди. Төлөгөн Кынатов бул жакка булар албетте карама каршы тарапка жөнөшү керек. Жогорку ылдамдык менен Айбек Кынатов мына өзүнүн өнөктөшү аркылуу жанаша басып бул жерде мына чабуулга өтүп баратышат. Айбек Кынатовда дагы деле улак, алар мына ушул сүрмө топту артта калтырып, эми эсеп сандарын кыскартканга эң жакшы мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Ага албетте Бөрүлүү командасынын оюнчулары макул болгон жок. Биринчи кезекте Айбек Эсеналиев анын жолун тороп барып, өздөрүнүн тайгазанын кургак сактап калды. Жана улак аянттан сыртка чыгып кетти. Мына сүрмө топ менен кошо кайрадан жекеме-жеке оюн таймаш орун алмакчы. Биз эки команданын капитандары менен тааныштырып өтөлү экенбиз. Айбек Эсеналиев бул Бөрүлүүнүн капитаны болсо, ал эми Касымбек Кубатов бул Бөрүлүү командасынын жетекчиси. Ак Суудун башкы машыктыруучусу Жанат Осмонкулов, Искендер Кадыркулов болсо бул команданын жетекчиси болуп эсептелет. Жекеме-жеке бул жерде орун алып, кайрадан улак аянттын ичинде калды. Андыктан калыс улакты мына ортолук бөлүккө койгула деп деген чечимин чыгарды. Демек улак бул жерде ортолук бөлүккө коюлат. Ал учурда Бөрүлүүнүн оюнчусуна эскертүү берилди. Демек Бөрүлүү калган 2 мүнөттө мына ушундай бир оюнчуга аз ойнойт. Ак Суу командасынын эсеп сандарын кыскартканга азыр эң жакшы мүмкүнчүлүк. Бөрүлүүнүн оюнчусу бул Тынчтык Эсеналиев, мунун минген аты Вулкан. Жекеме-жеке оюн башталды. Бакыт Жунушалиев 96-жылы төрөлгөн оюнчу азыр ортодо. Ал улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракетин жасап жатат. Бул Бакыт Жунусалиевдин дагы минген аты Малыш, абдан жакшы жекеме-жекеде жакшы оюн көрсөтөт. Ал мезгилде кайрадан эле Адилет Дүйшөнбеков Бөрүлүүнүн оюнчусу. Адилет Дүйшөнбеков улакты жерден көтөрүп кетти. Эми чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек, бирок аянттын ичинде башка оюнчулар каршылык көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк ала албайт. Эң башкысы Бөрүлүүнүн оюнчусу бул жерде эми убакты көрөк чөйүп, өзүнүн оюн талаасынан сыртка чыгып калган бир оюнчусу келгенге чейин убакытты эртерээк өткөргөнгө, убакытты чойгонго аракетин жасашы керек. Ошол жерден эмнегедир ал улакты көтөрүп кетпей, тескерисинче эртерээк кармап турса жакшы болмок. Мына эки оюнчу улакты бири-биринен тартып алганга болгон аракет менен азыр Ак Суудун тайгазанын көздөй келишти. Булар жогорку күү менен баратып, аянттан сыртка чыгып бараткан учурда улакты жерге таштап кетишти. Бул эң жакшы көрүнүш. Ал мезгилде Ак Суудун оюнчусу чабан десе улакты көтөрүп кеткенге аракет жасады. Биз мына чейрек финалдагы алгачкы оюнду көрүүдөбүз деп айттык. Дагы 3 оюн бар. Ошентип тандалып күчтүүлөр финалга чыгат. Бул 19 март күнү жарым финалдык оюндар. Анда бул команданын утканы мында кийин Сары Өзөн менен Талас жаштар ойнойт. Ошолордун утканы менен ойнойт. Дагы жарым финалга чыккан оюнчулар жок эле дегенде андан кийин дагы 2 оюн өткөрөт. Утканы 1-чи орун үчүн, утулганы албетте 3-чү орун үчүн. Ал 21 март күнү мына ушундай Нооруз майрамындагы жеңүүчү аталуу үчүн чыныгы чоң оюн болот. Анда мына ушул Ак Кулаа майданында чындап кишилер батпай, кишилер кайнап, көрүүчүлөр да абдан көп болуп, бир чоң өзүнчө бир мына улак майрамы болот деп айтсак
толук жарашат, калысына чечими чыкты. Демек кайрадан жекеме жеке улак тартыш, улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракеттер жасалат. Ал мезгилде Бөрүлүнүн оюнчусу 2 мүнөт айып тартып калган оюнчусу кайрадан оюнга кошулду. Демек алмашуулар орун алып, эми ортолук бөлүктөн улакты көтөрүп кетүүгө болгон аракет жасалат. Буга чейин Адилет Дүйшөнбеков көпкө чейин ортодон улакты көтөрүп кетүүгө Бөрүлү командасынан чыгып жаткан. Бул учурда Самат Кушчугулов чыкты. Анын минген аты Граф. Бакыт Жунушалиев болсо Ак Суу командасынан. Бакыт Жунушалиевдин минген аты Малыш, бирок Малыш деп айткан менен чындыгында бул ат абдан жекеме жекеде жакшы өзүнүн оюн көрсөтөт. Негизинен мына ушул минген аттарга, аларга ысым берип жаткан убакта алардын мүнөзүнө, алардын жүрүш турушуна жараша аттар коюлат. Бирок бул Малыш деген ат ага мына Бакыт Жунушалиевдин бул минген атына жаш убагында коюлуп калса керек. Азыр чоңойду. Негизинен 4 жаштан 4 кар баскандан кийин ушул аттар көкбөрүгө катышканга толук бышып жетет. Андыктан 4 жаштан ары бир 10 жашка чейинки аттар өздөрүнүн чыныгы мыкты формасында болуп, өзүнүн жакшы өнөрүн тартуулаганга мүмкүнчүлүк алат. Азыр көпкө чейин эки оюнчу улакты жерден көтөрүп кете албай жаткан. Бул учурда Бакыт Жунушалиев бир аракетин жасап көрдү. Албетте калыс азыр алгачкы эки атаандашты аянттан сыртка чыгарды. Анткени аларга белгиленген убакыт соңуна чыгып калган. Бул ирет Асыл Сарыгулов Бөрүлү командасынан өзүнүн атаандашы экөө улакты талашып жаткан мезгили. Ал ортодо мына көк ат менен Айбек Раис уулу Ак Суу командасынан чыкты. Айбек Раис уулу улакты көтөрүп кеткенге бир аракет жасады. Мына аттан түшүп калчудай болуп барып, бирок кайрадан отуруп атка минип кайрадан ары оюнун көрсөтөт. Улактын салмагы дагы бир аз оорлоп калды десек болот. Анткени аба ырайы мына ушундай, азыр аянт бир аз суу болуп турат. Негизинен бул албетте күн ысык болгонго караганда дал ушундай көрсөткүчү жакшы. Айбек Раис уулу улак мына ушул оюнчуда. Анын минген аты көк ат. Эми карама каршы тарапты Тайгазанды көздөй мына сапар алышы керек. Ал учурда жок, бул эреже бузууга кошулбайт. Мына тулку бой менен сүрүп келди. Атты улакты ылдамды, жогорку ылдамдыктагы эми чабуул улана турган учур келди. Апу Арзыматов улак менен ал жалгыз калып калды. Дээрлик Бөрүнүн 3 оюнчусу аны тегеректеп, тосуп, абдан мыкты, жакшы жогорку деңгээлдеги ушунчалык профессионалдуу коргонууну уюштурушкан. Бул ирет эми албетте Тайгазанга жакын баруу бир топ эле кыйынга турат. Апу Арзыматов үчүн экинчи 20 мүнөттүк өтүүдө эсеп сандары биринчи таймдагыдай эле 2-0 бойдон калууда. Эсеп сандарын кыскартканга азыр мүмкүнчүлүк болот болчу, бирок акыркы учурда гана Радмир Саманчиев анын жолун тороп, ал мезгилде улак кайрадан жерге түшүп калды. Демек, мына сүрмө топ улакты көтөрүп кетүүгө болгон аракетин жасайт. Мындай аралыктан улакты көтөрүп кетүү бир топ эле оор. Сени бир гана оюнчу сага тоскоолдук кылбастан, жок эле дегенде 3-4 оюнчу каршылык көрсөтө турган учул. Катар менен 2 оюнчу Ак Суудун курамында кайрадан өзгөрдү. Азыр оюн талаасына чыккан Амантур Жолдошбеков. Ал дагы улакты жерден көтөрүп кетүү үчүн аракетин жасап өттү. Белгиленген убакыт бул жерде дагы соңуна чыгып калды. Сүрмө топ дагы атайын белгиленген 1 мүнөт ичинде улакты жерден көтөрүп кетиш керек. Ал учурда жерден көтөрүлбөсө, кайрадан ошол окуя кайсыл жерде орун алган болсо, ошого жакын жердеги тегерек 10 метр радиустагы аралыкка улак ташталып, бул жерден жекеме жеке чыгуу орун алат. Эки командадан кимдер чыгарын азыр тактап көрөбүз. Бөрүлүнүн оюнчусу аянттын ичине кирди. Бул Адилет Дүйшөнбеков.
ага каршы мына ак суудун оюнчусу чыккандан кийин ошол замат улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон алгачкы аракеттер башталды. Бакыт Жунушалиев менен Адлет Дүйшөнбековдун каршылыгы, Байкашка менен Малыштын ортосундагы каршылык. Чыныгында эсеп сандары 2-0 болгон менен бул беттеште чыныгы көз көрүнө фаворит, көз көрүнө деңгээли өйдө деп Бөрүлү командасын айтууга болбойт. Оюн жакшы эле өтүп атат. Бир гана өздөрүнүн чабуулун толук ишке ашыруу жагынан Бөрүлү командасы жолдуураак болуп чыкты. Бирок аларды баары бир татыктуу алдыда деп айтсак да болот. Эми жарым финалга чыкканга мүмкүнчүлүк, жарым финалга чыкканга дымагы күчтүүрөөк болсо, ак суу командасы алгач албетте жок дегенде бир упай алганга аракет жасашы керек. Булар Төш булак менен ойногондо 3 жолу улакты тайгазанга таштай алышкан. Нуртилек Сейитмуратов, Бакыт Жунушалиев жана Амантур Жолдошбековдор улакты тайгазанга таштаган болчу 8-1 финалда. Дал эми кечээ 17 март күнү ошол 8-1 финалда утулган командалар бири-бирине каршы ойношту. Ал кызыктыруучу оюн болуп дагы эсептелет. Эмне үчүн дегенде бул олимпиадалык системада өтүүдө. Ошол Кыргыз Республикасынын Көкбөрү федерациясы дал ушундай система менен бул оюнду өткөрүп, бирок бир топ аты артып алыстан келген командалар бар. Ошол эле Нарымдан келген, Казармандан келген командалары бар экенин, Таластан келген оюнчулар бар. Ошолор атайын келип бир гана оюн өткөрүп кетпеш үчүн утулуп биринчи келип ушул алгачкы оюнда утулуп калган командалар кечээ кызыктыруучу оюндарды башка утулган командалар менен ойношту. Азыр болсо кайрадан ортодон жекеме-жекеде улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракеттер жасалып, бул ирет белгиленген убакытта жекеме-жеке толук ишке ашпай алгандан кийин кайрадан оюнчулар ортодогу чабандестер алмашты. Бөрүлү командасынан Мирлан Сыражиддинов, минген аты Самурай, анын атаандашы Айбек Раис уулу көк атаны минген аты. Ушул көк ат менен Самурайдын тирешин көрүүдөбүз. Кимиси күчтүү болуп чыгат. Бул Көкбөрүдө албетте ийгилик 60-70% минген атка көз каранды. Ошондуктан улакчы же чабандес өзү канчалык күчтүү болбосун, минген аты ага шай келбей калса, ийгилик жарата албаары демек 5тен белгилүү. Андыктан чыныгы оюнчу менен минген аттын шай келүүсү, андан сырткары жалпы командалык анын өнөктөштөрүнүн алардын минген аттарынын баары дал келгенде гана ийгиликтүү бардык нерсе ийгиликтүү аяктайт. Албетте финалда жеңүүчү болуп аталат. Андыктан бул жеңишке жетүү көп нерседен көз каранды, ошонун баары дал келип, чыныгы жакшы бардык жагынан шарттар түзүлгөндө гана чыныгы фаворит команда болуп эсептелет. Андай командалар бар. Бул мына ошол эле Сары Өзөн, Талас командасы жана Достук командаларын айтсак болот. Булар ишенимдүү түрдө кийинки чейрек финалга өтө алышты. Сары Өзөн Илбирс командасын 16-1 эсебинде утуп чейрек финалга чыккан. Достук болсо 14 жолу улакты тайгазанга таштоо менен Акталааны утту. Ал эми Талас менен Нарымдын ортосундагы беттеш абдан жогорку деңгээлде башкача өзгөчө түрдө өттү. Анткени Талас командасы 20дан көп жолу улакты тайгазанга таштаганга мүмкүнчүлүк алган. Катары менен 3-чү ирет оюнчулар алмашты. Анткени улакты жерден көтөрүп кетүү эки командада тең таптакыр. Улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракет ишке ашпай жатат. Себеби бул экинчи тайм албетте биринчи бөлүктөгүдөй. Ал мезгилде ак суудун оюнчусу улакты жерден көтөрдү. Ошол заматы чабуулга чыкканга аракет жасап, бул ирет Нуртилек Сейитмуратов. Нуртилек Сейитмуратовда улак, анын минген аты Мальчик. Мальчик менен абдан жакшы баратат. Ал мезгилде мына жолунан бир гана оюнчу тосуп чыгып, ошол Тынчтык Эсеналиев
Вулкан минген аты мына ушул вулкан менен келип өзүнүн тайгазанын коргоп эсеп сандарын кыскартканга мүмкүнчүлүк берген жок. Дагы деле Бөрүлүнүн тайгазанын жанында чыныгы күрөш жүрүүдө. Ак суу оюнчуларын тайгазанга таптакыр бул жерде жакындатпай жатышат. Анткени Улак менен Нуртилек Сейитмуратов эң башкысы мына ушул Нуртилек Сейитмуратовду тайгазанга жакындатпашы керек. Ал мезгилде экинчи 20 мүнөттүк дагы соңуна чыгып калган. Калыстын ышкырыгы жаңырды, эсеп сандары 2-0 бойдон калды. Андыктан убакыт соңуна чыкканга чейин булар эмнегедир токтобостон мына ушундай бири-бирин сүрүп баратат. Ал мезгилде мына Улак ортого ташталды. Биз тыныгуудан кийин 3-20 мүнөттүктү көрөбүз. 3-20 мүнөттүк башталды. Бул чечүүчү бөлүк деп айтсак болот. Анткени 2-0 эсебинде Бөрүлү командасы кызыл кийимчендер алдыда. Андыктан сары кийимчен Ак суу командасы азыр эсеп сандарын кыскартып, албетте жарым финалга чыкканга эң жакшы мүмкүнчүлүк болгондуктан бардык күчүн ортого сала турган учур келди. Аны тастыктап, мына беттеш башталары менен Ак суудун оюнчусу Чавандеси Улакты жерден көтөрүп кеткен. Ошол замат Бөрүлүнүн оюнчуларга каршылык көрсөтүүдө Улак Дүйшөн Сейитмуратовда. Аны минген аты Айкуш. Мына Айкуш менен азыр жөөдө сызып бараткан учурда катары менен 3 оюнчу, Бөрүлүнүн 3 оюнчусу ага каршы келип, азыр Айкуш мына жерге жыгылып туруп, бирок Улакты жерге таштап койгон жок. Азамат мына абдан дымагы күчтүү бул команда жана анын катарында албетте Дүйшөн Сейитмуратов Улакты өз карамагында алып турат. Бирок албетте Улак аянттан сыртка чыгып кеткен жок. Аны аянттын ичине калтырып кетти, бирок ага карабастан калыс мына ушул жерден кайрадан ортодон Улакты мына жекеме-жекеде талашууга шарт түзүп берди. Ак суу командасынан Нуртилек Сейитмуратов ортого чыгат. Бул 19 жаштагы Чавандес. Келечекте мына улуттук курама команданын курамы алмашкан учурда жаңы муундагы оюнчулардын бири дал ушул Нуртилек Сейитмуратов деп айтсак болот. Ага каршы Адилет Дүйшөнбеков чыкты. Бөрүлү алгачкы 8-1 финалда Көкжалды чоң күч сарптоо менен уткан болчу. Андыктан Бөрүлү командасы буга чейинки мурдагы ушундай өздөрү гүлдөп турган, жылдызы жанып турган учурга караганда бир аз алсырап калгандай сезилген. Ал эми мына чейрек финалда азыр татыктуу оюн көрсөтүп 2-0 менен алдыда баратат. Нуртилек Сейитмуратов Улакты жерден көтөрүп, эми аянттын ичинде экөө Улакты тартып кетүү болгон аракеттерин көрсөтүүдө. Татыктуу оюн мына ушул жерде орун алууда деп дагы бир жолу айтмакчыбыз. Анткени 8-1 финалда мына ушул Сары Өзөн менен Илбирс командалары ойногон учурда 16-1 эсеби катталган. Ал жерде жакшы каршылыкты Илбирс көрсөтө алган эмес. Кайрадан эле Улак Нуртилектин колунда. Ага канчалык каршылык көрсөткөнү менен Адилет Дүйшөнбеков анын позициясы ыңгайлуу эмес. Белленген чийинден сыртка чыгышты. Эми түз эле албетте тайгазанды көздөй азыр чабуул уланат. Булардын дагы тайгазаны алмашкан. Мына ал учурда азыр булар негизинен бул учурда алардын тайгазаны мына карама каршы тарапта болушу керек болчу. Жок, андай эмес. Бөрүлүнүн командасынын тайгазанын жанында Улак болгон аракет азыр эсеп сандарын кыскартканга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Амантур Жолдошбеков Улакты жерден көтөрүп барып, дээрлик бир 5 мүнөттөй турган тайгазанга жакын бара алган жок. Ошол замат кайрадан эле мына өзү жалгыз ага каршылык көрсөткөн эч ким жок. Эсеп сандары 2-1 болушу керек болчу. Азыр биз караган ракурстан так таамай көрүнө койгон жок. Ошентип
Амантур Жолдошбеков өз командасына алгачкы упайды алып келди. Аны минген аты Ботогөз, өзү 1991-жылы төрөлгөн. Жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп, мына экинчи таймда ал учурда экинчи таймда Улак Тайгазандан орун алган эмес. Биринчи 20 мүнөттүктө эки жолу Бөрүлү командасы ийгиликтүү болгон. Азыр 2-1 болгондон кийин, демек Аксу командасында эң жакшы мүмкүнчүлүк бар. Булар болгону дагы бир жолу Улакты Тайгазанга салып койсо, эсеп сандары теңелип калат дагы. Алар чейрек финалга болгон аракетин андан ары улантат. Демек Аксу командасы оюнга кошулду деп эми айтсак жарашат. Анткени 2-0 эсеби бул оюндун дал ушундай жүрүшүндө аларды чейрек финалдан бир топ алыстатып турган, жарым финалдан бир топ алыстатып турган. Азыр эми оюндун кызуусуна чындап кирдик. Бир упай айырмачылык албетте эч нерсени чечпейт. Чечүүчү тайм экени мына ушул жерден абдан жакшылап, мына эң жакшы байкалып турган мезгили. Бөрүлүнүн оюнчусу Улакты жерден көтөрүп кетүү болгон аракетин жасады. Башка оюнчулар дагы дал ушундай. Ал мезгилде Бөрүлүнүн оюнчусу атынан жерге түшүп калган. Анын ордуна башка оюнчу алмашууга чыгабы Нургазы Борбиев. Нургазы Борбиев оюн талаасын таштап кетет. Эми жекеме-жеке чыгуу бул жерде орун алат. Нуртилек Сейтмуратов кайрадан Аксуунун командасынан ортодо, ага каршы Адилет Дүйшөнбеков. Адилет Дүйшөнбеков мына жекеме-жекеге абдан көп чыкты. Андыктан ал бир аз чарчап чаалыга баштады болушу керек. Себеби бул 3-20 мүнөттүк. Мындай учурда бир саат бою кызуу оюнда абдан активдүү оюн жүргүзүү бир топ кыйынга турат. Ошондуктан Адилет Дүйшөнбеков жөн гана артта туруп, Улакты Нуртилек Сейтмуратов алып кете турган учурда гана артынан сүрүп келип ага каршылык көрсөттү. Адилет Дүйшөнбеков биринчи таймда биринчи номер менен иштеп аткан. Азыр ал экинчи номер менен иштегенге аргасыз. Анын жыйынтыгы жана азыр эле айтып өткөндөй, ал бир аз көбүрөөк тагыраагы бир тойлы көбүрөөк энергия сарптап койгонунда. Аксуу командасынын оюнчусу азыр байгашканы сүрүп чыгарып өзүнө ыңгайлуу позицияны ээлегенге аракет жасайт. Адилет Дүйшөнбековто дагы ыңгайлуу позиция жарала койгон жок. Бирок күрөш жүрүүдө. Буларга 1 мүнөт убакыт берилет, белгиленген. Ошол убакыт ичинде Улакты жерден көтөрүп кете албаса, сөзсүз түрдө албетте башка оюнчулар бул экөөнү алмаштырат. Бөрүлү командасы үчүн убакыттын эртерээк бүткөнү жакшы, эсеп жагынан алар алдыда. Адилет Дүйшөнбеков Улакты жерден көтөрүп кетти. Жана чабуулга чыгала. Бул жерден өзүнүн өнөктөшүнө Мырзабек Кумаевка Улакты өткөрүп бериши керек. Мырзабек Кумаевка Улак берилди. Мырзабек мына Улак менен ал ушул атаандаштарын кантип жазгырып өтүүнүн жолун таппай жаткан учурда кайрадан Мирлан Сыражидиновто Улак. Мирлан Сыражидинов ал оюнчулардын позициясын бир сыйра карап чыгат. Эң башкысы ага каршы ойногон Адыл Сейтмуратовду артта калтырды жана жогорку ылдамдыкта анын жолунан бир гана оюнчу тосуп чыга алат. Аны жазгырып өткөнгө мүмкүнчүлүк болобу жок андай эмес. Аваз Ибраимов ага жакшы каршылык көрсөтө алды. Бирок дагы деле мына Улак менен азыр Мирлан Сыражидинов Самурай менен ушинтип өзүнчө бир топ жүрүш жасап келип, өзүнүн өнөктөшү ага каршылык көрсөтүп калган. Ага өзүнүн өнөктөшү албетте жардам көрсөтөм деп келген болчу. Себеби азыр жалгыз Улакты Тайгазанга таштаганга караганда эки оюнчунун көтөрүп таштаганы абдан ыңгайлуу болмок. Аксуу оюнчулар Улакты мына жерден илип көтөрүп кетти. Карама каршы тарапты көздөй, Тайгазанды көздөй. Мына жогорку ылдамдык менен чаап бул жерде чыга алабы Улак Апу Арзыматовду жана анда дагы Улакты Тайгазанга таштаганга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Анткени ага жакын барганга толугу менен Бөрүлү командасы каршылык көрсөтүүдө. Алардын коргонуусу негизинен
дээрлик идеалдуу. Бир гана жолу алар катачылыкка жол берди. Ошол катачылыктан улакты тайгазанга Ак суу командасынын оюнчусу таштап кеткен. Убакыт уламдан улам артка жылып, 3-чү бөлүктагы ортолук ортосуна келип калды. Дагы эсеп сандардын теңегинге 10 мүнөттөй убакыт бар. Апу дагы деле улак менен ал тайгазанга жакындай албай атат. Бул ирет жакшы мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Негедир анын аты бул жерде жүрбөй койду. Анын атын артынан өзүнүн өнөктөшү алга сүрдүрүш керек болчу. Апунун минген аты дагы бир аз чарчап калган сыяктуу. Фунтик дал мезгилде улак тартыш чындап орун алууда. Амантур Жолдошбеков жана Айбек Эсеналиев. Айбек Эсеналиев команданын капитаны. Улакты тартууга болгон аракеттер жасалып, акыркы учурда гана улак жерге түшүп калды. Жана калыстын ышкырыгы жаңырды. Демек, жекеме-жеке чыгуу орун алат. Ак суудун оюнчусу азыр аянттын ичинде белгиленген аянттын. Жаңылбасам бул Айбек Раис уулу. Айбек Раис уулу түз эле ортодо жекеме-жеке чыгууга өзүнүн аракетин күтүп турду дагы. Ошол заматага каршы Адилет Дүйшөнбеков чыкты. Адилет Дүйшөнбеков азырынча 1-номер менен калыс азыр беттешти кайрадан башташ керектигин айтып турат. Анткени мына ышкырык жаңырган учурда булар маңдай тескей туруп, андан кийин оюнду башташ керек. Мына белгиленген убакыт эми башталды. Демек, бул учурда кимиси ийгиликтүүрөөк аракет жасайт. Адилет Дүйшөнбеков жалаң жекеме-жеке чыгууда гана өзүнүн өнөрүн тартуулоодо. 12-чи мүнөт артта калыптыр. Демек, дагы 8 мүнөтадай убакыт бар. Дал ушул 8 мүнөт ичинде эсеп сандарын кыскартканга албетте Ак суу командасы аракет жасайт. Азыр ортодо дагы 1 мүнөттөй убакыт өтүшү мүмкүн. Андан кийин дагы башка оюнчуларга убакыт берилип, алар ортого чыгат. Көбүрөөк бөрүлүнүн оюнчулары чарчап чалыкканы байкалып турат. Ошондуктан алар улакты жерден ийилбестен бир аз болсо дагы убакытты азайтууга болгон аракеттер жасалууда. Адилет Дүйшөнбеков улакка жакын туруп алып, өзүнүн байкашка минген аты менен таптакыр Айбек Раис уулун өзүнө жакындатпай жаткан учуру мына калыс ышкырыгын жаңыртып, бул жерде оюнчуларды аянттан сыртка чыгарат. Алмашуулар орун алды жекеме-жекедеги. Азыр Нуртилек Сейитмуратов чыкты. Ак суу командасынан жана Самат Кушчугулов, бул минген аты Граф. Самат Кушчугулов 2-чи таймда дагы жекеме-жекеге бир нече ирет чыккан. Дал Адилет Дүйшөнбековду алмаштыра турган, жекеме-жекеде алмаштыра турган негизги оюнчулардын бири дал ушул Самат Кушчугулов болуп эсептелет. Анын минген аты дагы абдан жакшы. Ал учурда Нуртилек Сейитмуратов улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк ала алган. Дагы бир жолу кармады улакты. Анын өзүнүн минген аты Мальчик улакты басып алгандыктан гана көтөрө албай калды. Биз негизинен командаларды айтып өткөнбүз. Кайсы команда 8ден 1 финалда ойногон бөрүлүнүн оюнчусу улакты жерден көтөрүп кеткенге чейин кайрадан ордунан туруп, Нуртилек Сейитмуратов чапчаң шамдагай кыймылдап кайрадан атына секирип минип оюнду улантат. Аттан түшүп калганда азыр алып баруучу эреже бузулган жок деп айтып атат. Чындыгында ошондой эреженин алкагында эле болчу баары. Жөн гана ал өзүнүн аттын үстүндө позициясын жоготуп алгандыктан жерге түшүп калган. Ошол замат аттан секирип, атка секирип минип, андан ары оюнду улантып кетти. Экинчи оюнчу алмашкан мезгилде Нуртилек бир аз активдүүрөөк өзүнүн атаандашына караганда жана активдүү көрүнгөнү менен ал жыйынтыкка алып келген жок.
Үчүнчү мына чабандестер алмашуу мезгили. Ак суу командасынан Амантур чыкты. Ботогөз бул оюнчунун минген аты. Бөрүлүдө болсо кайрадан эле Адилет Дүйшөнбеков. Адилет Дүйшөнбеков мына 1 мүнөттө эс алып алгандан кийин кайрадан ортодо турат. Азыр четтеги оюнчулар мына ушундай сыртта буларды күтүп турган учурда бир аз эс алып өзүнө келип алды. Демек Бөрүлү командасы мына чарчап чалыккан оюнчулар толук өзүнө келди деп айтсак болот. Демек алар эң башкысы мындан ары коргонууда жакшы ойногонго аракет кылат. Анткени эсеп мына ушундай оюнда коргонууда жакшыраак ойногонго шартты түзүп берген. 2-1 менен Бөрүлү командасы алдыда. Кызыл кийимчендер азырынча жолдуураак, эми калган бөлүктө албетте сөзсүз түрдө Ак суу оюнчулары көбүрөөк аракет жасаш керек. Алардын активдүүлүгү мына көрүнүп жатат. Бирок бул ирет Амантур Жолдошбеков өзүнүн жакшы жагынан көрсөтө албай экинчи номер менен ойноп калууда. Беттеш соңуна чыгарына дагы 6 мүнөттөй убакыт бар. Ал мезгилде Дүйшөнбеков улакты жерден кармаганга мүмкүнчүлүк алды, бирок андан ары кете алган жок. Негизинен дээрлик бардык эле беттештерде мына ушул айрыкча экинчи тайм абдан кызыктуу болот. Биринчи бөлүктө алар оюнга кирип, бирок ал атаандаштардын деңгээлине жараша эми үчүнчү бөлүктө бир аз чарчап чалыга баштаган убакта мына ушундай жекеме-жеке чыгуулар көбүрөөк орун алат. Адилет Дүйшөнбеков улакты жерден көтөрүп, мына такымга басып алды. Атаандаштын тайгазанын көздөй бара жаткан мезгил эсеп сандарын өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Эгерде азыр бир жолу Бөрүлү командасы улакты тайгазанга таштап ала турган болсо, анда албетте сөзсүз түрдө бул командада бул беттештин тагдыры чечилип калмак. Ал учурда Нургазы Борбиев улакты колунан чыгарып алып жерге түшүрүп алган. Ошол заматта Ак суудун оюнчулары улакты жерден көтөрүп кетти. Жана тайгазанды көздөй чабуул бул жерде уланышы керек, бирок ага чейин ошол сүрмө топтун ичинен ишенимдүү чыга алган оюнчу гана мына жалгыз бир да чабандести жеткирбей, албетте тайгазанды көздөй сапар алганга мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек. Азыр мына улак тартыш чындап мына көп топтоо менен улак тартыш орун алып жатат. Ак суу оюнчулары дагы деле улакты атаандаштарына берчүдөй түрү жок. Бирок улакты өзүңдө алып жүргөн бул башка нерсе. Ал эми тайгазанга жетүү бул өзүнчө бир тапшырма. Азыр мына оюнчулар сүрүлүп барып аянттан сыртка чыгып кетти. Кайрадан жекеме-жеке таймаш орун алат. Ак суу оюнчулары улакты мына көтөрүп келип ортого ташташы керек. Эки командадан кимдер ортого чыгат деген суроо бар. Эми мына оюн бир аз токтоп турган учурда биз дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөбүз. Бул А секторундагы оюнчулар Бөрүлү менен Көкжал ойноп, Бөрүлү чейрек финалга чыккан. Ал эми Ак суу менен Төш булак ойноп, Ак суу чейрек финалга чыккан. Андыктан мына ошол чейрек финалда Бөрүлү менен Ак суу экөө жарым финалга чыгуу үчүн болгон беттештерин өткөрүүдө. Кызыл кийимчендер Бөрүлү, сары кийимчендер Ак суу. Ак суудан чыккан, азыр жекеме-жеке чыккан ойчу Авас Ибраимов. Минген аты Күрөң. Мына Авас Ибраимов улакты жерден көтөрүп кете алды. Самат Кушчугулов ага каршылык көрсөтө алган жок. Ошол замат Ак суу чабуулга чыкты. Жана алар түз эле тайгазанга улакты таштай турган тарапты көздөй баратышат. Сурулуп чыга алабы бул жерде Ак суудун оюнчусу? Жок, сурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлө бербей. Позициялар бир аз өзгөргөн. Акыркы учурда гана ал өзүнө ыңгайлуу убакытты мүмкүнчүлүктү колдоно алган эмес. Дагы деле Ак суу оюнчулары улак менен коргонууда Бөрүлү командасы жакшыраак ойноп жатат. Авас Ибраимов бир дагы оюнчуга улакты бербей, ишенимдүү түрдө өз карамагында алып турган мезгили. Улак албетте аянттан сыртка чыгып кеткен жок.
Азыр гана мына калыстын желеги көтөрүлүп, негизги калыстын ышкырыгы жаңырды. Кайрадан жекеме-жеке. Бул жекеме-жеке чыгуу албетте Бөрүлү командасы үчүн абдан ыңгайлуу. Анткени алардын убакытты ушинтип акырындап чоюп олтуруп 2-1 эсебинде соңуна чыгуу болгон, убакытты бүтүрүү болгон аракеттерин жасоодо. Саналуу гана минута калды. Дегерде мен байкашымча дерлик 1 мүнөттөн бир аз гана көбүрөөк убакыт калгандай. Бөрүлү эми ушул 2-1 эсебин сактап калуу болгон аракетин жасайт. Дүйшөнбек Адилет Дүйшөнбеков ортого чыккан, ага каршы Авас Ибраимов. Авас Ибраимов уламдан улам активдүүрөөк жасап, азыр улакты жерден көтөрүп кетип, ошол замат чабуулга чыгып, эсепти теңеши керек. Болбосо азыр 20 секундадай гана убакыт бар. Жана бул учурда жада калса улакка Адилет Дүйшөнбеков Авас Ибраимовду жакындатпай атат. 3-2-1-0. Оюн бүттү. Биз Бөрүлү командасын чейрек финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Ал эми ак суу татыктуу атаандаштыкты көрсөтө алды. Мына ушундай жакшы оюну менен бул команданын келечеги алдыда деп айтсак болот. Биз болсо албетте кезектеги беттешке азыр көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ал саналуу минуталардан кийин башталат. Сары Өзөн жана Талас жаштарынын ортосунда. Şerdir kız